туберкулез бул инфекцион оорулардын катарына кирет. Туберкулез оорусу аба аркылуу жугат. 3 түрү бар. Бронхогенный, гематогенный, лимфогенный жугуу жолдору да. Өзү айтып тургандай көбүнчө ошо аба аркылуу жугат. Өпкө органы жабыркайт. Бул бизде Ак-Талаадагы акыбалды айтсак, 2024-жылы 23-жылга караганда көп катталды. Салыштырып айтсак, 23-жылы 9 оору катталса, 24-жылы 26 оору катталып, көрсөткүчүбүз бир 50%ке көбөйдү да. Анан мунун себебин изилдеп көргөндө, ички мигранттар, сырткы мигранттар, анан бул социалдык оору болгондугуна байланыштуу жашоо турмушу начар элдерден, контактныйлардан болуп, основной себеби ушул болду да. Бирок бир жакшы жери өлүм көрсөткүчү бизде болгон жок. Азыркы убакта дарыланып жаткандары бар, бүткөндөрү бар. Өзүбүз дарылап, андан кийин көлгө, санаторияларга жиберип, аягына чейин дарылаганга аракет кылабыз. Эми бул кургак учак оорусунун көбүнчө түрү өпкөдөн кармайт. Андан башка сөөктөн болот, бездерден болот. Ошол 3 орган көбүнчө жабыркайт да. Андан кийин менингит, туберкулезный менингит аз катталат. Бирок бул оор түрүнө кирет. Быйылкы жылы бизден 24-жылы бул оор менингит катталган жок. Анан эми азыр туберкулезде болсо, как социалдык оору катары бекер дарыланышат. Көбүнчө дары-дармеги ПРООН фонддон келет. Ал эми бюджеттен болсо, жана симптоматический лечение деп коебуз, ошолордон алабыз да. Кошумча дарылайбыз. Оору жаңыдан катталганда ачык түрү болсо, биз Нарын областтык туберкулезге каршы диспансерине жиберип, жабык түрүнө айланганга чейин ошол жакта дарыланышат. Качан жугушсуз формасына келгенден кийин биз өзүбүздөн амбулаторный лечение алышат. Себеби уже айлана чөйрөгө коркунуч алып келбей калат да. Өздүк гигиенаны сакташ керек. Калорийный тамак аш ичиш керек. Дыхательный гимнастикаларды жасаш керек эртең мененчи. Анан баягы жугушсуз түрү болгондон кийин айлана чөйрөбүздүн өтө деле коркунучтуу болбойт. Ошон үчүн мындай адамдардан өтө эле бөлбөйбүз. Дарыланбаса, жүрө берсе, өзүнүн оорусун айлана эле чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө, карым катнаш жасаган адамдарга жугузат. Бул биринчиси коркунучтуу болуп калат айлана чөйрөн үчүн. Экинчиси бул өтө өтүшүп кеткен түрүнө өтүп кетет. Мында уже дарылоо өтө кыйынчылыкка туруп калат да, кээде өлүмгө алып келиши мүмкүн. Үчүнчүдөн инвалид болуп калыш айыгат, толук кандуу айыгат. Ошон үчүн акыркы жылдары бизде дары-дармек жакшы болуп, элге түшүндүрүштөрү жакшы болуп, баягы режимди сактаганына байланыштуу өлүм көрсөткүчү 2 жылдан бери жок да. Эми туберкулез оорусу биринчи башталганда грипп сыяктуу болуп, элдер көп маани бербей, кичине жөтөлүп, алы кетип, тердеп, аппетити жоголуп эле жүрө берет да, илең салаң болуп. Анан качан уже өтүшүп көбөйгөндө, оору көбөйгөндө, уже көкүрөктөрү ооруп, демдери кысылып, алдары аябай кетип, арыктап, элде сөз бар го, эмне сен туберкулез менен ооруйсуңбу деп, жана ал кишилер ошондой айтып коет го. Ошондой акыбалга алып келет. Азыркы убакта кургак учак оорусун табуу, дарылоо бир топ жеңил болуп калды. Себеби элдин да аң сезими мурункуга караганда түшүнүшөт. Анан биз ошо медработниктер алдын алып табуу үчүн ошо лекцияларды, самбюллетендерди чыгарабыз, лекция беседаларды өткөрөбүз. Баардык участок КСП ФАПтарда эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт, дайыма жүргүзүшөт. Дарыланып бүткөндөн кийин биз 2 жылга чейин же 3 жылга чейин көзөмөлгө алып турабыз. 6 айда бирден обследованиеден өтүп турушат. Анан кийин жакшы жеңил түрү болсо 2 жылдан кийин учеттон чыгарабыз. Ал эми оор түрү болсо шартына жараша болот да.